Сиз мамлекет башчылык кызматка киришкенден бери ушул бир катар жарандар бир кезде жанында жүрдүк эле, колдоп жүрдүк эле. Анан бүгүн Садыр Нуркожоевич бизди унутуп калды. Азыр биз менен байланышты үздү, кабарлашпайт, үй бүлөсү, бир туугандары бизден алыстап атат деген баягы нааразычылыгын айтып анан доомат койгондой дагы болуп атат да. Бул жагдайга кандай комментарий кылат элеңиз? Эми таарынгандар таарынып турсун. Эгерде жок мурунку бийликтегилердин бир туугандары окшоп, балдары үй бүлөсү окшоп, коррупцияга малынып, баягы мамлекеттик кызматтарга, министрликтерге аралашып, ушинтсин десе, анда таарынса болот да. А бирок мен бардыгын бир туугандарым, үй бүлөмдү мамлекеттик кызматтарга да койбоймун. Жанагындай кызматка коюу боюнча дагы кийлигишүүсүн, жанагындай мамлекеттик майлуу орундардан соруп, чөнтөгүнө соруп отургандын бардыгын запрет койгон. Ошондуктан алар эми баягы мен түшүнүп турам. Мурда баягы мекенчилбиз деп жүргөндөр, анан кечээ октябрдан кийин мекенчил боло калгандар дагы бар. Алар келип мага деле чыгып аткан убакты бар. Мени министр кыл, мени губернатор кыл, аким кыл деп аткандар дагы бар. Бир туугандарыма, үй бүлөмө чыгып аткандар дагы бар. Анан алардын колунда аким кылып кое турган мүмкүнчүлүгү жок болсо, укугу жок болсо, мен аларга деги баягындай тыюу салып атсам, анан кантип аларды алып барат? Эми ушул жагдайда гана баягы телефондорун албай, байланыша албай аткан болушу мүмкүн. Аган эми таарыныштын кереги жок аган. Эми буган азыр таарынып турсун. Бирок 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин туура кылыптыр дейт. Анткени мен ошо өзүм мурдакы бийликтегилердин катасын кайталап, ушу бир туугандарымды, үй бүлөмдү бийликтин баягы саясатына аралаштырбайын деп чечкем. Муну мен акыры аягына чейин көзөмөлдөйм. Мен буну убакыт көрсөтөт, элден эчтеке жашыра албайсың. Эртең аралашып аткан болсо 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин деле чыгып калат дегендей. Бирок меникилер аралашпайт. Муну мен аягына чейин көзөмөлгө алам. Буга күчүм жетет. Сизге ыраазычылык билдирели. Эл ичиндеги эң талкууга алынган, эң бир мындай тынчсызданууну жаратып атат деген суроолорго жооп бердиңиз, убакыт бөлдүңүз. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат сиздерге да. Иштериңиздерге ийгилик сизге.